Фатиха сүрөсүн туура окуганды үйрөнүп алалы. Фатиха сүрөсүн күндө ар парс намаз, сүннөт, нафил ар рекетте кайталайбыз. Бул Курандын негизи. Курандагы бардык илим ошол Фатиха сүрөсүндө кайтат. Бул улуу сүрө. Ошол үчүн муну туура окуйлу туугандар. Белгилүү көп угуп жүргөн каталарды эске алайын. Ошону жакшылап угуп деле, арабча билбеген адам деле жакшылап конткой угуп, ошону кайталап, тууралап алса болот. Көпчүлүктөр ошо аузу биллахи минаш шайтонир раджим деп башталган аятта мисал көйлө аузу дейт да, аузу. Бул туура эмес туугандар. Араб тилде зал тамгасы бар, анан зай тамгасы бар. Ошол жерден з деп аузу деп салат да. Ал жерде з тамгасы эмес, бул жерде эки тиштин ортосуна тилди чыгарып, ичине зал деген тамга да. Мындай айтканда аузу эмес, аузу биллахи минаш шайтонир раджим. Ушул зыны, зал тамганы з кылып окугандар бар. Бул ката. Андан кийин аузу биллахи минаш шайтонир раджим деп да ката окуйт. Бул жерде эки ш тамгасын басып окуйсуң. Аузу биллахи минаш шайтонир раджим деп. Шин тамгасын анан ро тамгасын дагы басып окуйбуз. Мынтип туурасы. Аузу биллахи минаш шайтонир раджим. Андан кийин бисмиллахир рахманир рахим. Кейбирлер болсо бисмиллахир рахманир рахим деп салат. Туура эмес туугандар. Бисмиллахир рахманир рахим. Бисмиллахир рахманир рахим деп р тамгаларды басым кыласыздар. Эки р кылып. Бисмиллахир рахманир рахим. Бисмиллахир рахманир рахим. Ката мындай туугандар. Бисмиллахир рахманир рахим. Эми Фатиха сүрөсүн чөйлү. Алхамдулиллахи раббил аламин. Кейбирлер окуганда эле мына биринчи ката эске алыңыздар. Алхамду дейт. Ката туугандар берди. Аля ла деген ката алхамду дешки. Кейбирлерин угуп калабыз. Алхамду дейт. Аля андай эмес. Алхамду. Сукун. Алхамду. Алхамду эмес. Алхамду. Лиллахи раббил аламин. Кейбири аламин деп калгандар бар. Жок, ал жерде андай созуу жок. Айын созулат берде. Аламин. Дагы ката ар-рахманир рахимди кейбирлер ар-рахманир рахим деп бул жерден да басым кылбайт. Ар-рахманир рахим. Басастарга ар-рахманир рахим. Андан кийинки аят малики яумиддин. Ушуну кейбирлер малику деп окугандарды угуп калабыз. Малику яумиддин деп. Кейбирлер болсо малики яумаддин же яумуддин дейт. Бунун баары туура эмес туугандар. Малики яумиддин. Яума эмес, яуму эмес, яуми болот туугандар. Малики яумиддин. Келе яумиддин дейт. Жок. Эки д кыласыздар. Яумиддин. Малики яумиддин. Андан кийинки аятта Iyяка на'буду ва iyяка настаин. Кейбирлер иякана деп яга басым кылбайт, эки кылбайт. Иякана деп. Ия таштит бар. Таштит деген ушул эки тамга кылабыз. Iyяка на'буду ва iyяка настаин. Iyяка на'буду ва iyяка настаин. Кейбирлер настаин дегенди угуп калдым да. Андай да болбойт туугандар. Созуу жогоруда настаин. Ва iyяка настаин. Туурасы мына. Iyяка на'буду ва iyяка настаин. Андан кийин аят ихдинас сиратал мустақим. Кейбирлер ихдина дейт. Же болбосо ихдина бунун бар ката туугандар. Ха тамгасы. Ихдинас сиратал мустақим. Кейбирлер сират
сиротал деп бир то тамгасы. Сиротал мустақим. Ихдинас сиротал мустақим. Келе болсо мустақим дейт. К жок, бизде к тамгасы. Мустақим. Мустақим эмес. Сиротал эмес то. Сиротал мустақим. Турасы. Ихдинас сиротал мустақим. Кейбіреулер ихдинас сирата деп сот тамгасы бул тугандар. Сирата эмес, сирота. И анан ы бар арасында. Ихдинас сиротал мустақим. Сирата эмес да, келе сиратал ана мустақим. Муну бар ката тугандар. Ушул көп окуп жүргөн ошол 3 ката. Сотту син кылып салат, тоону та кылып салат, анан кыйым дегенде мустақим дегенде ким к кылып салат. Мустақим деп. Мустақим. Андан кийин сиротал лазина ан'амта алейхим гайрил магдуби алейхим валаддаллин. Сиротал дагы эле ошол та кылбайбыз. Сиротал демес, сиротал лазина. Бул жерден дагы з дебейбиз. Келе сиротал лазина дейт. Жок тугандар. Сиротал эки тиштин ортосуна тилди кичине чыгарып зал кылабыз. Сиротал лазина ан'амта алейхим. Келе алейхим дейт. Алейхим дейт. Мун бар ката. Ха алейхим. Гойрул деп ушундай окугандар бар. Ката гойрил. Келе болсо гайрил эмес, га эмес, ха эмес, хайр. Беде гайн деп, гайн. Гайрил магдуби. Махдуби эмес. Магдуби алейхим валаддаллин. Келе валадзалин дегендер бар. Валаддалин дегендер мун бар ката тугандар. Турасы валаддаллин. Ушул Фатиха сүрөсүн туура окуганды өзүңүздөр үйрөнүп, анан балдарыңыздарга үйрөтүңүздөр тугандар. Алымдар айтып келет, өзүнүн балдарыңарга Фатиха сүрөсүн силерден башка эч ким үйрөтпөсүн дейт. Ата-эне өзү үйрөтсүн дейт. Эмнеге дегенде, ошол Фатиха сүрөсүн үйрөнгөндөн кийин канча намаз окуйт өмүр өткөнчө. Ошонун сообу кемибестен үйрөткөн адамга барып турат экен. Ошол сооптон өзүңөр ата-эне кур калып калбасын. Фатиха сүрөсүн өзүңөр үйрөткүлө деп айтышат. Ошон үчүн жакшылап үйрөнөйлү тугандар, жакшылап кайталайлы. Башынан бир ок берип коеюн. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ар-рахманир рахим. Малики яумиддин. Iyяка нa'буду ва iyяка наста'ин. Ихдинас сиратал мустақим. Сиратал лазина ан'амта алейхим гайрил магдуби алейхим валаддаллин.